Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен Маданият каналы Маектör көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бизди кылымга тете кызматы бар Кыргыз радиосунан угуп жаткан угармандарыбызга дагы салам айтып, 1 саат алкагында биз менен бирге болууга жалпыңыздарды чакырабыз. Маектör көрсөтүүсү дүйшөмбүдөн жумага чейин түз эфирде чыгып келет. Бүгүн дагы биз ушул чыгармачылыктын чыйырында жүргөн, жан дүйнөсүнөн өрүлүп төгүлүп чыккан бир сезимдерин кагаз бетине чиймелеп түшүрүп, мыкты делген ырларды жазган, өзгөчө ырларынын тематикасына токтоло турган болсок, атуулдук, патриоттук маңыздагы ырларды мыкты жазган, ал ырларга мыкты делген белдүү обончулар, керемет обондорду жараткан инсан тууралуу биз сөз кылалы деп турабыз. Биз менен бирге болуңуздар деп жалпыңыздарды чакыралы. Ал ким деп турсаңыздар, Теңир Тоо, тоолуу жер, нарын жергесинен чыккан акын, элдик дарыгер, анда санда мына керемет обондорду чыгарып, обончулук өнөргө да баш багып калган инсан тууралуу сөз кылабыз. Ал Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери Көрпөшев Аманбек агабыз. Аманбек агабызды жандап келген жанында чыгармачыл инсандар бар, замандашы, мыкты керемет обондордун автору. Мына ушул Аманбек агабыздын ырларына дагы сүңгүп кирип, 7-8 обондо керемет обондорду жараткан Кыдыкбек Усупаев келип отурат. Агайдын артында көптөгөн шакирттер бар. Алардын бири Калый Молдобосанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын студенти Айталиев Абдрахман. Студиябызга кош келипсиздер, Аманбек агай. Бүгүнкү 1 сааттык алкак сиздин бир чыгармачылыгыңызга, аны менен катар ишмердүүлүгүңүзгө токтолуп, элге жайылтып, тааныштырып дегендей бир сөз кылалы деген максат менен студиябызга чакырып отурабыз. Сөздү өзүңүздөн баштагым келип атат. Эми башында чыгармачылыктан баштайт окшойбуз. Чыгармачылыктын башаты албетте айылдан башталса керек. Анткени мына биз сиздин колуңузда турган китепти карап отурсам, ырларыңыздын көбүнчөсү эле мекенге арналган, айылга арналган, эл жерге, табиятка ушундай бир ырдын китептин аталышы дагы улуу журтумдун нарыным деп аталат экен. Ушул бир нарындан башталган чыгармачылыктан, балалыктан сөз баштап берсеңиз. Акындык өнөргө кандай келип калдыңыз? Акындык өнөргө келгеним мындай болуп калды да. Меники аябай эле акындык өнөргө кеч келдим. 50дөн өткөндөн кийин келип калдым да. 2012-жылы жай мезгили эле ушу жайында уктап жатам, анан түн ичинде ойгонуп кеттим, түнкү саат 2-3-4. Анан башыма ыр келди. Ошондон баштап ыр жазып келатам. Меники бүт эле элге, жерге, мекенге арналган. Ушу Жумалиев, Сардарбек Жумалиев 4 ырма обон жазды. Бул Кыдыкбек байке өз айтар 6-7 ырма обон жазды. Нагы могу Жалал-Абадтык Бектурсун Калдаров деген композитор бала бар. Ал бала дагы обон жазды. Таластык Эсирке Башыралиев деген бар, бу да жазды. Анан Камчыбек Букалаев, бул чоң обончу эмеспи, бул киши дагы обон жазып, азыр көп болду, 4-5 жыл болду го дейм. Бишкекте, Ошто, Таласта, нарында көп эле жерде ырзалып жүрөт. Ошол киши обон жазып, балдар, мектептеги балдар ырзап атат. Бишкекте 69-чу мектепте ошол ырзап илим алып атышат. Ошто. 50 жашымда ыр жазып баштадым деп калдыңыз. Анан 50 жаштан өтүп, кеч келген эргүү болду окшойт. Эргүү эмнеден келди? Жок, мен ыр жазсам деп деле ойлогон эмесмин. Анан окуган деле эмесмин. Бул Кудайдын берген шипасы го. Анан ушу атам, энем ырга жакын кишилер экен, мындай. Атам ыр жазып жүрчү экен, анда санда. Киши анан энем да жамакташтырып айтып калчу. Анан ошолордун касиетинен го дейм, изинен. Ошолордун жолун улап атамбы деп ойлойм да. Жакшы. 50 жашка чейин, ыр жазганга чейин эмне менен алектенчилесиз? Өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Менин кесибим агроном. Техникумду бүткөм, бирок ал боюнча иштеген жокмун. Өзүмчө иштеп жүрдүм. Андан кийин ушу табыпчылык кызмат
кылып жүрөм. Киши элди ушу дарылап. Албетте бул элдик дарыгер деп жогоруда да тааныштырып өттүк. Көрөрмандарыбыз, кыргыз журтчулугу кызыгып турат болуш керек. Кандай дарыгер деп бул тууралуу да эфирдин жүрүшүндө сөз кылалы. Кыдыкбек агай, сиз менен сөз учууну улагым келип атат. Эми оончуларга деген эң мыкты текст керек да. Сиз өзгөчө бир сөз баккан инсан катары, текстке маани берген адам катары Аманбек агайдын ырларына кандай болуп кайрылып калдыңыз, кандай болуп таанышып калдыңыз бул киши менен? Эми бул Аманбек өзү айткандай 60-ка жакындагандан баштаган экен бул чыгармачылыктычы, акындыкты. Анан азыркы айтканына караганда карабайсыңарбы? Бул кандан келип атат, жогортон. Бул нерсе адамда болсо ал сөзсүз бир убакта булгуп чыгат экен да. Анан кийин Аманбектин ырлары көбүнесе ушул жаратылышка, жерибизге, элибизге арналган ырлар экен да. А менин ырларым да ошондой да. Ошондон биригип калдыкпы дейм да. Окусам эле баягы менин оюмдагы ырлар. Эми биз чача агарып калганда кайдагы тиги эми сүйүнү чыгарып деле жүрүшөт, эми чыгармачылыкта ал кете берет ал жагы. Бирок баары бир анчалык сүңгүп кире албайт экенсиң да бул жака. Анан Аманбектин ырларын окусам жакшы саптары бар экен. Эми мен көп акындарга кайрылгам, баягы атактуу оончулар, акындар Омар Султанов баштап дегендей дагы ушундай профессионал акындардын ырларына жазып жүрбөйм. Мидин Албаев баштап, Өсала Толмошун. Анан кийин окусам, эми мен азыр сындай албайм конечно. Мен сынчы эмесмин, же болбосо акын да эмесмин да. Бирок как оончу катары менин купулума толду. Аманбектин ырлары. Мен ошондон бир эки сапты окуп берейин ба, кур болбош үчүн. Мисалы үчүн мына Теңир тоом деп жазыптыр да. Бу Теңир тоо Тяншан Теңир тоо деп аталат эмеспи? Тяншан жак. Абасы дары жер тура, суулары кымыз бал тура. Адамга жаккан жай тура, кемеңгер элим бай тура. Карагылачы, уйкаштыктар жакшы кеткен. Айтар сөздү айтып атат. Башында эмне ойду айтса уланып келатат дегенде эч кандай чачылып кеткен жок. Анан кийин бул жерде сөздөр дагы дайыма колдонуп жүргөн жөнөкөй сөздөр. Мынакей жакшынакай кылып жанагы куруучулар бир ушундай бир кирпичти бир тизип коет го, тим эле карап эле тургун келет да. Мына ошондой жакшынакай кылып тизип койгон сөздөрдү, шурудай кылып да. Анан мындай сөз өзү эле анан оон тартып турса, анан мен да үндөштүгү, уйкаштыгы, маани маңызы албетте оон чакырат, жан дүйнөгө жакыныраак бир сезилет дегендей. Мекен жөнүндө деп калдык. Улуу журтумдун арыным деген китепти качан басып чыгардыңыз? Анан Өткөн жылы чыкты. Нарыным деген да ыр жазгансыз, Мен Нарын шаарынын кийиминин жаздым, бул киши менен оонун бул киши жазбады. Нарын шаарынын кийиминин жаздым, анан жазып берсем кабыл албай коюшту, себеп мурун кабыл алып койгон экен, ошон үчүн кабыл албай койду да. Бирок кийиминден көп такай ырдалып атат да, кийиминдей болуп. Себеп кийиминди жазган себебим мындай болду. Мурунку кийиминде эч кандай аженде Нарын шаарына тиешелүү бир да сөз жок. Анан ал кандай кийимин болот? Анан мен ошо жазсам ошо ырдалып атат, жакшы, жаман эмес. Жакшы болсун. Эми сөзүбүз куру болбош үчүн сиздин сөзүңүзгө жазылган мына Кыдыкбек агай өзү келип отурат, өзү жараткан оондорду угармандарыбызга, кыргыз журтчулугуна тартуулап турсак, убакытты уттурбай дегендей, мына атайын Абдрахман дагы бизди коштоп келип атат, ушул агайдын оондорун аткарып жүрөт. Абдрахман, сиз тууралуу бир аз сөз кылып анан ыргап окшойбуз. Азыр студентсиз. Саламатсыздарбы? Мен азыр Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваторияда биринчи курста окуп жатам, билим алып жатам, академиялык ырдоо бөлүмүндө. Бул агайдын Нарын шаары жөнүндө ыры мага абдан жакты. Нарын дарыясы жөнүндө, өлкөлөрдү багып аткан жөнүндө, анда эмесе агайыбыздын обону менен, агайыбыздын сөзү менен бир Нарын шаарым
Гүлдөй бир чыгармасы аткарып берейин. Жакшы. Мен bir ekö söz айтып коеюнчу. Бул бала азыр ат башынын кулуну менин чейеним болуп калат. Анан бул баланын үнү бир башкача жакшы үн да, бул келечектен көптү үмүттөндүрөт бул баланыкы. Азыр жаш. Анан эми үнү да жакшы, ушу келечекте бир болот, 1000 жыл кыйыптей болгон ырчы болот деп ойлоп жүрөм. Балсын. Буйрса. Эл күбө болсун. Бир эмес эки автор эки жагында турат, эми авторлордон бир керемет аткарып бер. Кел. Бул орто саз жөнүндө бир кичине айта кетейинчи. Орто саз мына Нарынга да мен чыгардым. Орто саз Аманбектин туулуп өскөн айыл экен, ага мен чыгардым дегендей. Анан эми жерден орто саздан обончалар чыгып калса, кандай ойдо калат? Ой, бир башка, мен жетегизден болом да, жетегиз районунан. Менде да ушундай болгон, бул жетегиз жөнүндө башкалар обон чыгарса, мен турсам мен үчүн башкалар чыгарат дегендей да. Эми бир четинен бул кыргыз элинин жери баары окшош. Мен баардык жерди көрдүм, бүт райондорду көрдүм. Тоолорубуз кандай болсо, баарыбыздыкы эле ошондой, бай тоолор. Анан кийин ушул азыркы ырдала турган ырды ошол өзүмдүн айылыма окшоштурдум. Айылдын баары биздики бирдей. Аякта нан бышырса, жытынын баары айылга тарайт. Кулпу салынбайт көп үйлөргө. Чоң дагы тозуп койгондарыбыздар жок. Биздики деле ошондой болгон. Анан ошондон отуруп анан кийин ошол эмеге ушул жаралды да. Өзүмдүн айылымды элестеттим. Нарында көп жолу болгон мен. Нарын шаарында канча болдум. Ошолордун баарын элестетип анан чыгардым да, көрүп туруп. Анда эмесе Демек айылга саякат жасайт экенбиз анда. Айылгабы? Же Нарын шаарындабыз? Нарын шаары. Нарын шаарындабыз. Нарындан баштайлы анда. Kırgızistan'ın canı oldu, Tol boynunda ıslatkan susu oldu. Salkın törüme suktarlan seyirdirim, Narın şarın namısının tozu oldu. Narın elin Beykuttuk'ta yaşap gelgen, Өлкөлөрүн багып аткан суусу болдум. Сансыз кылым өркүндөй бер өсө бергин, батырым көп элим коргоп багам деген. Багам деген, нарындайрам Кыргызстандын жаны болдум. Өлкөлөрдү багып аткан суусу болду. Салкын төрүм эл суктанткан сейил төрүм, Нарын шаарым намысымдын туусу болду. Urpağın öp, ulus altı ulay gelgen, Narın şarım, nur mekenim güldey bergen, ilimdün var, danışman el Huday degen. Hey, danışman el, Narın dayram Kırgızstan
болдук, өлкөлөрдү багып аткан суусу болдук. Салкын төрүм эл суктанган сейил төрүм, нарын шаарым намысымдын туусу болдук. Нарын шаарым намысымдын туусу болдук. Баракелде Абдрахман Айталиев Нарын шаары тууралуу, Нарындын кийимине арналган сөзү Аманбек агайдыкы, оны Кыдыкбек агайдыкы, эки автордун ортосунда туруп алып аткаруу кандай экен, Абдрахман? Аткаруучу мында толкундоолор болду. Бул бала жаңы чыгып атат да анан толкунданып, мындай неме болуп кетип атат да. Жакшы. Неме эл жер дегенде айылга көп эле барып турасызбы? Айылга эми убактысы келгенде барам. Барып турасыз. Барган сайын Дарыянын илебинен, табияттын илебинен эргүү алып турасыз да. Ооба да. Ушул эргүү менен жазган ырларыңыздан окуп бербейсизби? Кыргызды кыргыз сактагын деп жаздым эле. Калпагын кийип барттагын, кыргызды кыргыз сактагын, бабалар баскан кыйындоор бириңди бириң сатпагын. Намыстуу өссүн жаштарың, бейиштей жериң сатпагын, бек болуп иште ынтымак, кыргызды кыргыз сактагын. Ашыкча кетип марчагың, душманды бери тартпагын, биригип туунун астында кыргызды кыргыз сактагын деп жаздым эле. Айбайле, баракелде. Бар болуңуз. Мекеним дейт, кийинки ырыңыздагы көбүнчөсү эле мекеним, айыл, жер, кыргыз. Мен кыргызмын дегенде окуп берейин. Мен кыргызмын, кыргызымды мактаган, мен кыргызмын, ала тоомду даңктаган, калпагымды кийип алып шаттанам, байрагымды бийик кармап сакташам, бөлөк элге так üşентип мактанам. Эр манасты даңазалап даңкташам, Барысбек менен сыймыктанам баркташам, адыгине баскан исин карасам, бабалардын тарыхында мен киммин, Тагай биздин эрдиктерин айтпасам. Орду атса, жакын барып жарданам, улак тартыш оюнуна таң калам, эреңишмей кыз куумайда шаңданам, бабалардын мурасына суктанам, тогуз коргол сал буурунун көз арбаган. Ай баракелде. Комусумдун күйсүн угуп шаңданам, боз үй жайлоо, кыргыз жери арсанам, кымызымдан када жутам чаңкасам, жашап аткан заманыма кубанам, мен кыргызмын, кыргызым деп жар салам. Баракелде Аманбек ай, бар болуңуз. Кыргыз деп соккон жүрөгүңүздөн керемет ырсаптары чыга берсин дейле. Жогоруда эфир башталганда өзүңүз да айтып калдыңыз. Ушул Кыргыз Республикасынын эл артисттери, композиторлор сиздин ырга кайрылып, оон жаратып, аны мына Абдрахманга окшогон таланттар аткарып келаткан экен. Дагы кайсыл ырчылар менен иштешип, дагы кайсы композиторлор менен иштешип атасыздар? Жогоруда айтып кетпедим, ошо Жумалиев, Сардарбек Жумалиев жазды. Анан Камчыбек Букалаев жазды. Аларды Динара Акулова, Кенже Көбөкова, Айбек Касымов, Айбек Сыралаев аткарып жүрүшөт, ырларды. Балдар дагы аткарып жүрөт. Балдарды да тарбиялап атам деп калдыңыз. Балдарга арналган ырларыңыз барбы? Балдарды мектепте ошо Камчыбек Букалаев жазган ырды ошо Бишкекте, Ошто, Таласта ырдап атат. Бишкекте 69-ч гимназияда деп элим. Ошондон ырдап билим алып атышат. Кыргызстан булуң бурчунда. Жакшы, бул ырлар баягы китеп бетинде сакталып тура бербей, оончулардын колуна тийиш керек да. Китебиңиз канча нуска менен чыкты? 200 нуска менен чыкты. Дагы көбөйтүш керек экен, көбөйтүп республика тең жетүүдө. Эми Аманбек агайдын тууралуу, чыгармачылык тууралуу сөз кылып аткандай, Кыдыкбек агай, сизге дагы сөз бергим келип атат. Баягы оон жаратууда Аманбек агайдын ырсаптарын жогоруда мисал келтирип кетпедиңизби? Анан өзгөчө бир экөөңүздөрдүн табитиңиздер бир сыяктуу сезилип атат да магачы. Мекенге ошол эле өз салып атам, кандайыр ошол сыяктуу. Азыркы күндө кандай максат пландар мененоондорду иштеп атасыз? Агайдын китеби колуңузда бар болуш керек. Дагы кайсы ырлар тартып атат өзүңүздө? Эми Аманбек дагы жерден башка жанагы
50 жаш, 60 жаш дегендер жазып атат. Анча мынча өткөндө бир сүй темасында жазып ийген, ага дагы аны эмирдеп элекпиз, бирок чыгып даяр турат дегендей. Ушул ар кайсы темага кайрылат го деп турам. Акырычы жүрүпчү. Но негизи жаратылышка жакшы кетип атат. Жаратылышка же боореки жашка байланыштуубу бул жагы. Анан кийин Аманбектин ырында эмнени байкайм, мисалы үчүн могу мурунку азыркылар болсо, моореки шаарды көргөн, анан акын болом дегендер такыр башкача тилде сүйлөшөт да. Аманбектикинде тиги илгерки биз бала кездеги чоң аталар, чоң энелер сүйлөгөн сөздөр бар да. Эски сөздөр бар да. Ошондо ошо мурунку тилди бияка ташып келүүчү болуп атат да. Мына ушул жагы менен артыкчылыгы бар. Андан тышкары жана дарыгерчилигинде айтып калды. Деги эле Аманбектин мен эмесин айткым келип атат да. Эгерде биз же болсо дагы башкалар бир күндө бир жумуш бүтүрсөк сүйүнөбүз, бул жумушту бүтүрдүм деп. Аманбек бир эмес 4 жумуш бүтүрөбү деп ойлоп калдым мен. Себеби акындыгын кылат, дарылоо кылат, дарылайт элди. Анан кийин үйүндө абдан чоң чарбачыл. Тем эле тиги шаардагылар кандай турса, айылдан келип ушундай үйдү таза кармайт, ушунчалык бүт орду менен оокаттын баары турат да. Буга да убакыт керек. Ага дагы энергия керек. Көңүл буруш керек дегендей. Анан кийин чуркап жүрүп мынакей китебин чыгарды. Дагы тияк бияктарга ырларын таратууда дагы убактыларын бөлүп атат. Ушунун баарына жетишкен ушундай күжүрмөн адам да бул. Китебинде дагы барактап отурсам, ары кумурскага арналган ырлар бар экен, анан баягы ары кумурскадан кийин эле адамзат дейт го, эмгекчил. Анысарындай эмгек артынан көп ийгилик жаралат да. Анан ушул табыпчылык, дарыгерлик бул дагы ар бир адамга бериле турбаган. Мен ошондо айтайын деп турам да. Анан ушул табыпчылыгыңыз тууралуу, дарыгерлигиңиз тууралуу да сөз кыла алчы. Мисалы 50 жаштан кийин ыр жазып баштадым деп калдыңыз. Дарыгерликке качан келип калдыңыз? Деги эле кандай ден соолуктун кайсыл багытына көбүнчө басым жасап дарылайсыз? Мен табыпчылыкка 20 жыл болду келгениме. Ушу мен дагы ушу буга деле ушу атам энемдин таасири. Ошо себеби атам энем ушу өмүр бою мал багып өткөн кишилер да булар. Мал багып ушу үзүрлүү эмгектенип, көп жолку сыйлыктын ээси болуп, машина менен сыйланып, малдуу жандуу киши эле. Анан айылдын, колхоздун өсүүнү чоң салым кошкон киши эле. Анан ушу аябай эмгекчил киши эле да, ушу складыбыз бар эле, ошондо бакан бар эле. Анан баканда ушу чөптөр эле илип, анан кайта алып атчу эле. Бул коргошум, бул тиги мамыры, бул ак кодол, анан көк таш, көкүрт деп эле. Чөп дарылар. Анан илип алып атчу, ошо кийин ойлосом ошондон экен да. Анан энем дагы ушу касиеттүү киши экен, эми ойлосом, могу колума бир бала кезде чоң сөөл чыкты, анан кетпейт. Анан ошо энем эле анан кечинде ай жаңырганда да, такай эмес, ай жаңырганда кечинде айды карап туруп, ай жаңы чыкканда анан туз менен беле, таш менен беле анан эмде мындай бирдеме деп неметкен, ошо жок болуп кетти. Андан кийин дагы кийин эле чоңоюп калганда ушу жука чурайга 5 жочуп баса албай калдым. Баса албай, анан эмне болуп атасың дейт энем. Анан ой ушундай ооруп десем, анан кечинде эле кайта айга ошо касанын көбүсүн алып туруп, өзүнүн сөздөрүн айтып эмдеп койду. Жок. Анан биз ооруганда деле кичинекей кычкачты отко салып туруп эле кычкач менен учуктап койгондо эле айыгып кетчүбүз. Анан мен дагы өзүм кийин көп оорудум. Ушу боорум менен гепатит А деп жайында, жасында жатам, күзүндө жатам, больницага жатам. Ошол эле ойдом, болду айыктың эле дейт, же айыкпайт. Анан кийин чөп менен бата эле айыгат экен да. Чөптүн касиети өтө күчтүү экен. Абдан күчтүү экен. Анан мен ошо чөпкө кирип кеттим. Ушу
чөптө китеп өсүмдүк жөнүндө бүт окуп чыктым. Анан компьютерди кастым. Булар алдап коет экен. Анан бир орус ушу чөп менен иштеген орус менен дагы көп, орустар менен көп байланышта болдум, кеңеш алып. Анан мен ушу бир дегенде 6-7 миң киши дарыладым. Бул эми аз эле да, эл көп дарылайт. Анан мен ушу буту баспай, артроз болуп тиседен баспай калгандарды жакшы кылып жүрөм. Анан байкем айтып кетер, көз боюнча дагы көздү tutsa darılayım baykem ösü ayısınanı. Epilepsiya misal üçün talma, kaymarit. Anan bir ötkön jolu kız geldi 12 yaşta eken Jeski jaktan yaşınlıktan rak eken. 4. stadiyadağı. Anan al ayıkpay 7 jolu 5 jolu 7 jolu himiya aldık. 5 mi 7 mi şunday. Anan 4. stadiyadağı rakta. Anan mağa gelip anan uşul ayıp ketti mına az mendele görsöt koyunca uşul anday mınday organ köp. Anan Demek mına moğu sele da. Moğu sele mına. Uşul ayıp jakşınakay ayıp sonum bolup ketti. Болсын, Мындай болсын. көп. Елдің саламаттығына қам көріп өріңіз. Көзді да дарыландып қалың. Сіз өзіңіз де көріп қалғансыз оғыдық. Жанағы айтқандай, Аманбек көп кырдуу деп атпайбызбы? Эми көп кырдуу болгондо онун сапаты кандай болот? Кээ ошондо да. Сапаты кандай? Ырларым болсо сүйлөштүк, жаман эмес деген. Анан эми дарыгерчилигине да мен өзүм күбө болуп калдым. Барсам эле жанагы укалап эмне деп коет, массаж деп коет, ошону жасап атканын көрүп калам. Дагы башка оорулар келип атканын көрүп калам. А мен өзүм болсо ушул көзүм боюнча кайрылып калдым. Бу жаш ушундай улгайганда көздө орусча сетчатка деп коет экен, торбу эмне. Ошол үзүлөбү айтор билбейм. Ошол ал көзсө нерв экен да. Көздүн бу алмачасынын арт жагында болот дейт. Ошол тамырлар үзүлүп анан кийин көз көрбөй калат экен. Кара парда болуп калат экен көзгө. Анан ошентип доктурга барсам, алар көрүп, анан айтты, муну биз операция менен, лазер менен ошо кетип аткан жерде мындай токтотуп коебуз. Артыгы кала берет деди. Анан бирок бир дары куюп бер деп бир дары жазып берген. Ошону куюп бүткүчтөн анан Аманбекке жолугуп калбаймбы? Жолугуп калсам анан, ой мен дарылайм дейт. Ана деген ишенген жокмун. Тетиякта доктурлар лазер деген бар. Аякта чоң операция да атат. Анан бу кандай депсин. Анан бир дарысын берди. Куйсам эмнегедир көзүм сүйгөн сөйт да. Ошол тамчыны жакшы кабыл алып атат да. Анан куюп жүрдүм, кийин акырында эле кара нерсе кетип баратат, парда. Ошентип отуруп эле анан баягы жоголуп кетти. 1 жылда. 1 жыл куйдум мынакей, 1 жыл. Ал шак болбойт экен андай ооруларчы. Анан ошондон бу кимдин дагы чоң фармаколог экенине ишендим да. Мына аны фармакологияны билбесе, карабайсыңар, бул ал да өзүнчө кесип да. Дары-дармектин баары табигый агай. Чөп. Мындайда бул чөп теселе кээси чөп аябай жакшы экен дегенден алыс болуш керек. Бул чөптүн зыяны да көп. Адам билбей ичсе өлөт, же болбосо зыян болуп, оорукчан болуп айыкпай калат. Ошон үчүн чөпкө өтө кылдат, этият болуш керек да. Анан мен жанакы арак ичип бомуш болуп калгандардын да көбүн дарыладым. Канча деген көп кишинин батасын алдым мен. Демек, баягы өзүнүн дозасы менен, чөптү да кылдаттык менен пайдаланыш керек. Эми келиңиз, Абдрахманды да бир агайдын чыгармасынан бирди угалы. Анан сөз учуну улантабыз. Жогорудан нарынга аталган ырды ырдап бердиңиз, Азыр айылымдын кийиминен жаздым. Айылыма 6 жаздым, 5-6. Нарынга да 5-6 жаздым. Алсын. Ошо айылымдын кийиминен. Анда айтып коесуң өзүң.
Орсас айылынан мен негизи тай журтум Орсас болот. Орсас айылынан болот. Тайкелерим болот. Анда эмесе Орсас айылынын кийимин карап кеткен. Uçurdum kanca urpakte havamdı gözlüm bağıtın orta sas kuttu ayılım eline çeksiz tamırın eline kımbat altından ay altından sularım dolor, sularım dolor adırım. Kimin gelin aktu tegin var, namus köyüskön elin var, ata jurtayı koldoyun dep, aylından çıkan eller var. Orta sas kutlu ayılım, dilinde senin tamırın, elini kıppat altından ay altından, sularım dolor, sularım dolor adırım. Asıl bakkan elin var, atalar tutkan saltın var. Öse bir güldüp ölüp, orta sas senin dantın var. Orta sas kutlu ayılım, telinde senin tamırın, eline kımbat altından ay altından, sularım dolor, sularım dolor adırın, sularım dolor, sularım dolor adırın. Кадырман теле көрүүчүлөр, Абдрахман Айталиевдин аткаруусундагы Аманбек агайдын сөзүндө жазылган Кыдыкбек агайдын обонуна таандык Орто Сас айылым аталышындагы айылдын кийиминен угуп алдыңыздар. Бизге жаңадан кошулган угармандарыбыз болсо, көрөрмандарыбыз болсо, бүгүн биз Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери, акын, элдик дарыгер Көрпөшов Аманбек аганын чыгармачылыгы тууралуу, ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылуудабыз. Сөз учугун улантайын. Аманбек агай, оончулуктан өзүңүз сынап көргөн жоксузбу? Оончулуктан сынадым, чыгып жанакы Нуржигит Асанов деген ырдап жүрөт бир. Анан дагы деле чыгып атат, бирок могу кыяк билбей атам дагы, эгер кыякты билсем, мен көп эле оон чыгармакмын. Анан ушу кыякты мен сулук жок экен, колуман келбей атат ушу. Анан эми дагы оон чыгат буюрса. Жакшы, буюрса оончулуктан да өзүңүздү сынап көрүңүз. Анткени тиги Кыдыкбек агай айткандай, өнөр деген нерсе баары бир күн болбосо бир күнү вулкандай тээп чыгат экен дегендей, бул чыгармачылык сиздин көкүрөңүздө даник болуп жашап жүрсө, бүгүн мына өнүп өсүп 50 жаштан өткөндөн кийин ыр жазып баштадыңыз да. Анан ыр жазуудагы өзгөчө бир
сизге бир жан дүйнөбүзгө жакын тематика кайсыл деп эсептейсиз? Мисалы ушул мекенден, айылдан сырткары да кайсыл тематика? Жок, менин жан дүйнөм бул жанакы айтып атпайбы, ата энем мал чоочу, мен бала кезимде тоодо туулуп, тоодо өстүм да. Менин жан дүйнөм ошо тоолор менен байланыштуу. Мен азыр элестете албайм өзүм. Мен мисалы үчүн ошо тоолорго барсам, мен ушунчалык эргүү алам, ушунчалык эс алам да, анан эми ошого көп бара албай атам. Бул суроону бергенин себеби ырларыңыздан да уккубуз келип атат. Ушул тематиканын тегерегинде мына зоолорго, тоолорго, мекениме, айылыма деп арнаган ырларыңыз бар экен. Мен Ысык көлгө жаса эле келем, анан Ысык көлгө барып эс алып калдым ушунда. Анан ошо Ысык көл жөнүндө 3 ыр жаздым, ошо бирөөнү окуп коеюн. Кош бол Ысык көл деп. Көп көтөрдүм, коштоша албай көл менен, көп толкуну бараткан сыйт жол менен, сапарлары узак өңдүү сезилип, шарпылдаса ырдашкан сыйт хор менен. Жарк жук кетип чагылышса күн менен, кош деген сыйт күмүш толкун мени менен, сырлар жатат түпкүрүңдө жан билбеген, кайтып келип ой бөлүшөм сени менен деп жаздым эле. Байли, баракелде. Кытыкбек агай, сиз дагы ырлар жатка жаттап жүрөт окшойсуз агайдын ырларынан. Жок, ушу жаттабасам дагы кызыгып окуйм да. Жана мен айтып кетпедим, бул тиги ат уулдук ырлардан башка дагы кичине сүй темасына да бар деп. Мен ошондон бир окуп коеюнчу. Келиңиз. Куру сөз болбосун. Эми сүйсүз акын болбойт го дейм. Сүйгө айырылган. Мына мындай дегендер бар экен да. Өзүмдү жакшы түшүнгөн, өзгөчө сыйлап күтүшкөн, түгөлүп түгөй сен болсоң, өзөндө өргүп жүрүшкөн дейт. Өзөндө өргүп дейт. Бул айылдан экени мына билинип атпайбы. Анан кийин сүйүнүн жүрсөк төрүндө, сүйлөшүп бүтпөй күнүгө, сырдашып сырды бекитип, өмүрдүн жетсек гүлүнө. Жүрөгү толгон ыйманга, жубайым күтсө дайыма, жаркылдап тосуп алдымдан, окшошуп турсак жылдызга дейт. Байли, баракелде. Деги эле акынга ыр жазуу үчүн эмне керек агай? Ыр жазуу үчүн эми атайын эргүүнү чакырып бир убакыт бөлүп жазасызбы же эргүү өзү эле келеби? Кайсыл учурда көбүрөөк ыр жазасыз? Кээде мен отуруп жазам, кээде ар кандай болот да, кээде эргүү келет, кээде ушундай болот да. Мен тоолор жөнүндө эми могу жерде азыр окуп коеюн. Тоолордо атам энемдей деп жаздым эле. Ыңалап тоодо төрөлгөм, тоолордо ойноп торолгом, атамдын жүргөн жерлери оюмдан чыкпай оролгон. Тоолордо атам энемдей, тоолорго менде баладай, төрлөрдө ырдап чоңойгом, төрлөрдү самайм бара албай. Буулугуп жүрөм жете албай, капаска түшкөн шумкардай, айламды таппай жүрөмүн, айыкпай жүргөн дартымдай деп жаздым эле. Байли. Тоолорго айылга бара албагансынын себеби эмнеде? Борбордо болуп калдыңыз. Эми ушундай болуп калды. Турмуш шарт. Дагы шарты көп да. Бүгүнкү күндө баягы элдик дарыгер катары дагы эл таанып, сизге барып өздөрүнүн ден соолуктарын көргөзүп аткан мезгил. Борбордо элесиз да, биякта элесиз. Ооба, Бишкекте элем. Ден соолуктун көбүнчө кайсыл жактарын көбүрөөк карайсыз? Мен барлыгын эле карайм. Барлыгын эле. Мисалы үчүн эң биринчи ооручан киши эми аз кээси билбейт да. Жаңы ооруганда эле больницага барат. Больницада анан больницадан анан болбой калганда анан табипке келет да. Себеп анан мындай. Бул эң биринчи больница керек да адамга. Себеби эмнеге? Анализге, анан диагнозго, анан сойгонго кескен, дарыланганга больница алсыз. Мен ушундай деп эле айтам. Анан ошо больницадан болбой калганда келет. Анан мисалы үчүн 4төн көп оору болсо, 4 оорусунан көп болсо, айыгышы кыйын ал кишинин. Себеп биринде арыласаң бирине келбейт да чөп. Анан кээде айыкчу оору болот, айыкпас оору болот. Ушундай да.
Дарыларды, чөп дарылар бизде жетиштүүбү Кыргызстанда? Жетиштүү эле, жетиштүү эле. Кайсыл мезгилде барып алып Эми келесиз? мындай жетиштүү бизден Кыргызстандан келет, анан могу 6 айдан да келет да. 6 айдан дагы терип келет, 6 ай мыкты жер экен ушу. Ошолорду сатып алабыз да. Аларды даярдоодо дагы иш процесси өзүңүзгө өз каранды болуш керек, э? Көп Лаборатория өзүнчө көп эле. ал өзүнчө аны билбей эле койгон жакшы да, билип анын башы ооруп. Аны жасайм деп, мисалы үчүн мен айткан күндө да кез чубайт, ал айткан менен жасай албайт. Жасаган зыян болуп калат, зачем аны? Өзүнчө немеси көп. Мисалы бизде агай айткандай элдик табыптар дарыгерлерге баягы ооруканадан сырт келип калат деп атпайбы, ооруканадан кийин депчи. Алдын ала барып, элдик дарыгерлерден бир кеп кеңеш алып, чөп дарылар менен дарыланууга сиздин көз караш кандай? Мен Бул негизи биздин ата бабалардан бери келе жаткан бир өзүнчө касиет да. ооба, улам бул кишилердин дарылоо ыкмасын түшүнгөндөн кийин, анан жанагындай эле көргөндөн кийин мен да ишене баштадым. Эми медиктер ал канча жыл окуйт? 10 жылда окуйт. Музыканттар да 10 жыл окумайынча музыкант боло албайт жакшы. Анысы кандай, медиктер деле ошондой. Канча дарылардын баарын жатташ керек. Анан кийин бирок адамда бир дагы бир башка энергия болот турбайбы? Ал тукумдан келет экен, Аманбекте ошондой нерсе болуп атпайбы? Чындык эле жанагы эн атасынын жанагы чөптөрүн көрбөсө, жанагыдай ошо чөптүн таасирин ошолордон албаса, Кудай билет эле ушунчалык деңгээлге жетеринчи. Анан ошон үчүн эми Аманбектин айтымына караганда элдик дарыгерчилик да керек болуп атат, бер жак да керек болуп атат. Жанагы хирургический жагы болсо, ал жагы керек. Анан жана анализ чыгарганга сөзсүз аяк керек болот да. Ошону анализди билгенден анан вышеге кириш керек да. Как биринчи тепкичтеак болуп калып атат да. Анан кийин булардын жанагы эмеси жана обонду дагы күчтөп чыгарганда жакшы обон болбой калат ал. Ал обон өзгөрүш керек. Мен баланча обонду чыгарым деп мен мактана албайм. Мактанганга болбойт. Канчалык күчкө салсаң ал обон деле болбой калат. Мен ушул обондордун баарын булар жана чөп менде ошондой эмелер бар да. Акындар кетип баратып эле ыр жаза коет да. Ал сапты катып коет экен. Анан бир күн анан улайт. Анысы кандай, менде ошондой обондор бар да. Ой келет. Анан улантканга убактың жок болот. Анан акырын азыр техника өстү. Телефонду ала коюп жазып коюш керек. Анан ошондон бат болуп калдык да биздики дагы. Ошон баягы салып көрөйүн деп анан ошого туура келип калат да. Анан ошондон анан жанагындай сапаттуураак болуп атканы да. Анан Аманбектин дарысына мен көзүмдөн кийин чын эле ишенип калдым. Чындык эле өткөндө бир канча бир 2 ай 3 ай куйбай койдум да. Эми жакшы болдуго десем, жок, акырын бияк башталып келатат да. Анан Аманбекке кайрылдым. Ой, кайра баягыдан болбосо болбой калды. Аны куйгандай кадимкидей күч кубат алып, кадимкидей эми баягы биринчи баштапкы акыбалына жетпейт, бирок кадимкидей көрөт. Амуру такыр эле көрбөй калган акыбалга чейин жеткен да. Демек, дары дармектердин табыптын таасири менен бүгүнкү күндө бир калыпка түшүп калган экен да. Ден соолукта болуңуз дейли. Абдырахман келиңсем, сизден да бир ыргалы. Ырдайм деп келгенде ырдаш керек дегендей. Атайын чакырдык. Орцас айылынын дагы бири бар. Өз айылым Орцас деген. Обону Садарбек Жумалиев агабыздыкы, сөзү Аманбек агайыбыздыкы. Орцаска 5-6 китап жаздым. Бул экинчиси. Өзүңүздүн айылыңыз. Оюмдан кетпей тортосас, оргуштап чыккан булаксас. Ойнок кез өткөн күндөрүм, ойлосом келет көзгө жаш. Элесиң көзгө көрүнүп, эсиме сактап жүрөмүн. Өсө бер гүлдөп ортосас, төбөлүк сени сүйөмүн. Эсимде мектеп бактарың, кой жай чубадыр чаптарың.
жоғазын терип қырларда. Бала кез өткөн чактарым элесин көзгө көрүнүп, эсиме сактап жүрөмүн. Өсө бир гүлдөп ортосас, төбөлүк сени сүйөмүн. Толорун кымбат жеримсиң, түздөрүң байлык кенимсиң. Ортосас ыйык айылым, күч кубат мага демимсиң. Элесин көзгө көрүнүп, эсиме сактап жүрөмүн. Өсө бир гүлдөп ортосас, төбөлүк сени сүйөмүн. Төбөлүк сени сүйөмүн. Байлы. Айылга деген, жерге деген сүйүүңүз түбөлүк боло берсин дейли. Албетте баардык ырдын, чыгармачылыктын башаты айылдан башталганда, алаңга жол айылдан башталат дегендей, мына ушул тоолорду сагынам, зоолорду сагынам, ата энем жер деген жерди сагынам деген сагынычтын, кусалыктын бир күч кубаты, таасири ушундай ырларга алып келип атат болуш керек, Аманбек агай. Өзүңүздүн ырларыңызда, өзүңүздүн көркөм окуңузда угуп туралы эми. Кайсыл ырларды окуп бересиз? Неме бул теледен айтып жүрөт, ушу бөбөктөр үчүн бала бакчадагы балдарга ыр жок. Балдар ырлары аз. Анан мен жаздым эле ушу бөбөктөргө да жазып жүрөм да. Анан билим министрине да сүйлөшөйүн дедим эле бар. Ушу жок дейсиңер, мына мен жасайын деп жакпаса, мына көргүлө деп. Анан могу жаздым эле ушуну окуп берип коеюнчу. Көпөлөк. Мисалы үчүн мен өзүмдү ошо кичинекей баланын ордуна коюп жазып жүрөм. Кичинекей бала да. Кооз көпөлөк, көпөлөк, көп учасын көкөлөп, азыр жетип кармайын, алыс кетпе өйдөлөп. Гүлдү тандап коносуң, гүл ширесин соросуң, кармайм десем нарылап, улам учуп коесуң. Көпөлөгүм, көпөлөк, көп учасын көкөлөп, азыр жетип кармайын, алыс кетпе өйдөлөп. Улагым, кара кашка улагым, узун экен кулагың, так секирип ойнойсуң, кичинекей чунагым. Бассам жолду торойсуң, сүзүп мени ойнойсуң, жыт тагылап нан сурап, жанды неге койбойсуң? Кара кашка улагым, дубалды кырдап ойнойсуң, жаның тынбайт бир дагы, тентегиңди койбойсуң. Деп жаздым эле. Ошондой. Балдарга арналган ырлар. Буюрса буга обон чыкса, балдары саткарса, Кыш жөнүндө окуп берип коеюн. Кыш деген бул ыр көп, бүт айлана аппак кар, бүгүн жаады жапжаш кар, чананы тээп ойнойлук, чатакташпай жаш балдар. Эрсең канки тебебиз, эрги ойноп келебиз. Мына бүгүн мустоңду келбей койбо себепсиз. Хоккей дагы ойнойбуз, алдыга чыгып туройбуз, шайбаны күндө талашып, бул оюнга тойбойбуз деп. Байлы, баракелде. Анан могу жерде өзүм кумурска ары болуп жаздым эле. Мен ушу мен арымын бал чогултуп иштеген, чарчасам да бир тынганды билбеген, мал жан келип жолтоо болуп тийсе, учуп келип чагып кетем шиш менен. Адам үчүн бал чогултуп иштейбиз, бал таппасак уябызга кирбейбиз. Сакчылар бар карап турган барсын, ошондуктан эс алганды билбейбиз. Те алыстан гүл сонунун издейбиз, бал чогултуп мыктыларын иргейбиз, кармап туруп жалкоолордон жан алып, эмгек кылган иштерманга тийбейбиз деп жаздым. Байлы. Кумурскасы кандай? Арызы го мындай экен. Кумурска
кумурскамын тыным албай иштеген, оозум менен жүктү ташып тиштеген, эмгекчилмин жөн жатпаган мирдагы, кыйналсам да эс алганды билбеген. Жолум узак, көз жетпеген кыйры жок, кээ бир жолдон адашамын айла жок. Сүйшүкчүлмүн, кылчу ишим укмуш көп, бак башына чыгып түшөм арга жок. Көп адамдар тебелешип курутту, кээ бирөөлөр уу чачышып кырышты, кумурскага тийбегиле адамзат өчү бардай жок кылышты, тынышты деп жаздым. Жакшы болсун агай. Комуз жөнүндө жазгам, көбөлөр балдарга жазылды эле. Калпак жөнүндө жаздым эле, ак калпак жөнүндө окуп берип коеюн. Макул, келиңиз. Ак калпак. Zoolorga okşoş kart giyim, toğlordoy büyük ak giyim, kırgız uluk bolsun dep, Kuday bergen baş giyim. Toğdan gelpigen kalpağım, zoolor bergen kalpağın, dana zalap kırgısın, giysin degen kalpağın. Manas giydi kalpaktı, atam giydi kalpaktı, men da giydim ulantıp, urpak giyet kalpaktı. Kılımdardı arıtkan, kıdırsanız tartan, ala toğdoy ak kalpak, kırgız yüzün tanıtkan dep жаздым. Ай, баракелде, ак калпакты кийиппиз. Ак калпак башта турганда ала тоодой бийикпиз дейт. Kalpak. Ала тоого салыштырдыңыз. Зоолорго, тоолорго салыштырдыңыз дегендей. Ушул китебиңизди баягы жерлерге, китепканаларга жайылтуу жагын колго алдыңызбы? Benim Nusxası az eken. ayılımdağı mektepke verdim, 25 bala bakçaga verdim. 6-7'ni, 10 çaktı o da. Da ayıltın mekteplerine bizden ayıl, çoğun ayıl 7 nemeden turat, 7 ayıldan. Anan o ayıldarga bölüştürüp verdim de. Janakı bala bakçaga dağı. Жетти, Кыдыкбек агай, сиздин дагы көркөм окуңуздагы айнырлардан бир-экини окусак. Мен өзүм эле окуп берейин, мына ожен комусум деген. Колум тие баштаганда коштогон, колго тийсе күйгө келип боздогон, ата мурас кыргыз жаны комусум, керемет кол жуган добушуң. Жан сергитет, жан сергиткен күүлөр чыгат ойдосом, черткен сайын чертким келип ойногом, канча жандар укса дагы тойбогон, кол ойноткон кайрыктарга толгоном. Дастандарды күүлөрү эргип коштогон, уккандардын жан дүйнөсүн коскогон, нечең кылым жашап келген комусум, кыргыз барда чыга берет добушуң деп жаздым. Байле, бар болуңуз. Ырларыңыздын сынчысы ким? Биринчи жазганда ким менен кеңешесиз ырларыңыз менен сырдаша турган? Өзүңүз эле. Кеңешпеймин, эч ким менен кеңешпеймин, эч кеңеш албайм, өзүм жасам. Жакшы, болсун. Эмгенбиз Кыдык агай. Сизге да кезек берели, убактыбыз дагы соңуна келатат. Сиздердин атайын келгенден кийин бул акынды чакырып аткан акын ырларын автордун аткаруусунда көркөм окутуп атабыз. Сиздин окууңузда да бугалы. Бу ата жөнүндө аз эле ырлар жазылган. Мурда бир экелебен бар болчу. Жанагы куудулдар айткандай тиги саналуу эле деп. Саналуу эле тиги танк алдында калды тепселип, анан ичпей ата деген экир бар болчу деп айткандай. Ушу кийинчерээк көбөйүп келатат. Анан ушул атага ким дагы Аманбек дагы айрылып жакшы жазып койгон экен. Анан ушул бүгүнкү эмеге ушул Тинара Акулова келип ырдап бермек эле атамас казоом деген. Ошондо чыгаргамда эми ал киши жок. Ошо ырдалбай айтат. Мен жок дегенде бир-эки куплетин окуп коеюн. Анан эми ата жөнүндө мен атам көзү өтүп кеткен эчак эле. Анан өтүп кетсе да жаздым эми. Жок дегенде бир туугандарым уксун, тууган элдер уксун деп. Сөз жакшы жазылыптыр. Аталар кандай болсо, ошону жакшылап сүрөттөгөн экен. Ошондон атаке кайталанбас ураанымсың, ааламды чаркайланган шумкарымсың, апама балдарыңа камкор болуп, ажалга айбат берип турарымсың деп.
Атаке дайрасыңбы чайып албаган, авал ким көлүм болбо чалкып жаткан. Сыймыгым арка белим теңдеши жок, атаке асказоомсуң бакыт жанган деп дагы куплеттер бар. Ушундай жакшы сүрөттөлүп сөз жакшы өтүп туруп, ошон үчүн атамдын көзү өтүп кетсе да кайрылып буюрса муну эфирге берсек эми кийинчерээк болор, убагында бере албай калдык, кечирим сурайм. Жакшы, ата эне тематикасы оор тематика болуш керек Аманбек агай. Ата эне тематикасына кайрылганыңызды айтам. Мен ошондон бир окуп берип коеюн, атам менин сыймыгым деп. Атам менин сыймыгым деп жазгам. Анан ата бул атам өтүп кеткенге жазгам. Анан баягы ата жөнүндө жок немесин деп мырзалбайт экен да түрү тирилтип жаздым да, анан Кыдыкбек байке обон жазып, ошо Акулова ырдап атпайбы. Анан бул мен атам менин сыймыгым деп жаздым, эле ушуну окуп берип коеюн. Атаке, түркүн түштө сени көрсөм, ойгонуп ал түшүмдү эстеп көрөм. Атакем кайра түшкө кирсе экен деп, түшүмдү улай албай эңсеп жүрөм. Жыл өтүп, жашым улам өскөн сайын, эскерем унутпастан сени дайым. Атаке, сагынычым күчөп барат, элесиң колдоп турат менин дайым. Эстесем жамгыр төккөн булуттаймын, өкүнүп кээде өксүм куруп шайым. Сыймыгым теңдеши жок байлыгымсың, атаке мүрөзүңдү унутпаймын. Түбөлүк жүрөгүмө сакталасың, ишенем урпактарга баркталасың. Аталык камкордугуң бийик эле, атаке сени менен мактанамын деп жазды. Баракелде, атадан кем, ата менен тең, атадан артык уул болот деп кыргызда айткан. Атанын жолун улап, ушул табыпчылык, дарыгерлик өнөр дагы ушул ата энеден өткөнүн жогоруда Аманбек агас айтып отурат. Бала кезинде бир баам салып байкабасаңыз деле керек да. Анан билинбей эле мына убакыт өтүшү менен келип, анан ушул дарыгерлик кесип дейбизби, өнөр дейбизби аркалап калганыңыз дагы бул жөн жеринен эмес экен. Акындык өнөргө кеч келсеңиз дагы мыктырларды жазып, мына 20 жыл, 30 жылдан бери акындык өнөрдө жүрүп китеп чыгарбаган акындар бар. Анан башын бириктирип бүгүн мына 1-2 жыл болуптур китебиңиз жарык көргөн экен. Бул дагы бир атуулдук маңызда мекенге, киндик кан тамган жерге арналган китеп экени көрүнүп турат дегендей. Эң башкысы ушул баягы куштун эки канатындай элге да таасириңизди тийгизип, элге пайдаңызды тийгизип дегендей, бири жан дүйнөсүн дарыласаңыз, дарыгерлик табып менен ден соолугун дарылап дегендей азыктандырып келе бериңиз, жүрө бериңиз, ден соолуктуу болуңуз дейли. Эми биздин убактыбызда бир соңку мүнөттөргө бара жатат. Сиздерден бир жакшы тилек, кыргыз элине болгон кайрылуу, ыр менен айтасызбы, керемет сөздөр менен айтасызбы, бир жакшы тилегиңизди арнап өтсөңүз. Акыл эми элге, кыргыз элиме болгон ой тилегимди айтып коеюн. Мына эми жаңы жыл дагы келип, жаңы жыл бүтүп, биринчи айда бүткөнү калды. Эски жылды да айта кетпесек болбос. Эски жыл дагы элибиз үчүн абдан жакшы жетишкен жыл болду деп эсептейм. Мына элибиз көптөн күткөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынып атат. Баштады. Камбар ата биргеси башталды. Жана көптөгөн кесттер курулуп атат. Анан ушундай жакшы ийгиликтер болуп атат. Анан эми элибизге каалоо менен Кыргызстанда дайым тынчтык болсун. Элибиз ынтымактуу, биримдиктүү, намыскөй элден болсун. Жаштарыбыз ыймандуу, акылдуу, адептүү, билимдүү, илимдүү болуп, өлкөбүз өсүп, өнүгүп, гүлдөгөн мамлекетке айланалы демекчимин. Рахмат. Айтканыңыз келсин, Кыдыкбек агай. Ушул элибизге эмне тынччылык каалайм, ден соолук каалайм. Ушул азыр мынакей ааламдашуу деп аттык эле, ааламдашуу ушул турбайбы? Көрсөм мына азыр Америка менен да сүйлөшүп атабыз дегендей. Мына ушундай заманда балдарыбыз бир тарбиясы жакшы, кыргыздын баркын, наркын жоготпогон бир
кийинки муундар биздин ордубузду басып кала турган бир жакшы муун өсүп келсе экен. Айтканыңыз келсин. Сиздерге чыгармачылык ийгилик, ишиңиздерге ийгилик каалайлы, ден соолукта болуңуздар өзүңүздөр. Жалпы кыргыз элинин жан дүйнөсүн жана бир ден соолугуна кам көрүүдө жакшы иштерди жасай бериңиз. Бүгүн бизде маектөрүбүздө түз эфирде Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери, элдик дарыгер Аманбек Көрпөшов агабыз болду. Обончу аткаруучу Кыдыкбек Усупбаев, Абдрахман Айталиев. Сиздерге рахмат айтуу менен эфирде мен Улукман Атабеков алып бардым. Маданият каналы, Кыргыз радиосу, улуттук канал биз менен бирге болуңуздар.